Ассаламу алейкум достор, туғандар. Барыңыздарга Европадан чоң салам. Чехиядабыз. Бүгін 25 январь 2023. Дагы бір загрузка алдым, буйрса. Оп, рампага койдум, азыр жүктөп бүтүп болду деп смерлерди, документтерди берди. Не жүккенин деле билбейм азыр. Чогуу көрөбүз буйрса. Ремендерди алып таштап койгон. Мондай палетте эмелер коюп тур. Азыр эмендер бияка салам. Анан кийин могу жерге коюла турган эки эме бар. Ошолорду коюп туруп, добро берсе диспетчер, анан кетебиз. Мына салдым. Мондай эки эме болот. Ушуну кирпичтетип койдум. Жакшы жагы ремен тартылган жок. Эгерде Бакуойдон капталынан жүктөлгөндө ремен тартып, могу бир сыйыр алып, эмелерине неле темирлерин жыгачтарын алып жүктөп эме тартыш керек эле. Ремен бирок тартылган жок. Биринчи Европага келгенде ушул капталынан жүктөсө экен, жанынан жүктөсө экен деп ойлоп эме кылат элек. Себеби мондай рампаларга коюш кыйын эле да. Азыр жакшы эле үйрөнүп калып, азыр ушул рампага болсо экен деп эме кылабыз. Тилек. Францияга, Лионго жүк берди. Через Германия, анан Францияга киребиз. Азыр Германияга киребиз, Чехиядан Германия, Германиядан Францияга киребиз. Общий 27 күнгө берди, 3 күн убакыт почти. 1100 километр аны 1100 километрди 2 күндө эле айдап коебуз буйрса. Вактым жетет баарын. Мынакей мост смер. Смерге загрузка, выгрузка, город выгрузка, город выгрузка, загрузка полный жазылат. Бияка жүк берген адамдын печаты коюлат. Бул жака биздин фирманын печаты коюлат. Мен печат бастым, могу печат берилет бизге ар бирибизге. Печат коюп, колду койдум. Кийин жүк алганда могу жака печат коет. Биз жүктү принимать этип алдык деп туруп, анан могу планшет бар, булардын планшеттери. Ушу планшетке эме кылып тартып жөнөтөбүз. Азыр сиздерге бир сыйра көрсөтөйүн. Мынакей. Баары орусча, баары орусча. Мен эмем 1171 километр. Мен турган жерден биринчи берди, 112 километрден келдим загрузкага. Бердан едим на загрузку дейт. Достор, жүктү могу складка алып келип түшүрдүм. Эртең мен саат 8-де келсем, 9:30 рампага кой дедим, 17-чи рампага. Ошол жерге койдум, 1 саат, 1,5 саатта түшүрдүм. Түшүргөндөн кийин эме кылып машинени бул жака койдум. Ремендер кайра жүктөп, өздөрү түшүрдү. Тугандар, ошентип жүктү 25 алдым. 25 январда алган болсом, 25 Германияга кирдим Чехиядан. Где-то 500-600 километрди айдадым окшойт. 500-600 километр айдап, ошо автобандын жээгинде кыргыз жигиттер өзүм мүкөлөрүм ошол жерде жашап, ошол жерде иштейт. Ошолордун жанына барып, жатып, ошолор менен бир күн өткөрүп, андан кийин 26-сы эртең менен туруп, ушул выгрузканын жанына, жүк түшүрө турган жанына келдим. 30 километрде калган жерде токтоп, ошол жерден бир интернеттен халал маркет десем 1 километрден кийин Марокколук араптардын эмеси бар экен. Магазин, ошол жерге барып, халал колбаса, халал эт, ошо керектүү нерселерди алып келип, эртең менен эрте саат 8-де келдим. 8-де келип, жүктү 9:30 баштады, примерно 9:30 баштап, саат 10:40 түшүрдү. 10:40 түшүрүп, машинени паркингге алып келип койдум. Анан
Бuyakta душ бар экен, туалет бар экен. Анан мени машинаны паркингге коюп туруп, душка түшүп чыгып, азыр жүк күтүп отурам. Бүгүн пятница, 5-күн. Жүк болобу, болбойбу билбейм пока. Пока белгисиз. Может, өзү мен суббота күнү иштегенге да бул жумада акым бар, эме бар. 24 сааттык эле паузада мен режим туруп отдух боюнча. Мурдагы жумада 45 сааттык болчу. Мурдагысында 45 сааттык болчу. Көрөбүз эми, может жүк жок эле эмеге паркингге чыгып, паркингде эс алдыйттыр. Франциянын жакшы жактары душ бесплатный. Душ ар бир паркингде, дики паркингде да, беркиндей паркингдерде баарында бар душ. Ошонусу жакшы, самый главный. Анан туугандар, чип карта жөнүндө айтып кетейин. Чип карта бул праводан кийинки эле эң негизги документтердин бирөөсү. Мен мурда ар кимдин чип карталардын номерлерин берип жүрдүм эле. Баары азыр жасабай калыптыр. Россиянын чип карталары жарабай калды санкцияга байланыштуу. Анан бир-эки кыргыздардын номерлерин берсем, алар деле жасабай калыптыр. Анан кыргыздардан бир Бишкекте Вефа центрде жасаган бир жигиттердин номерин алып сүйлөштүм. Ушундай кыргыз балдарга чип карта жасаш керек. Мен сенин немеңди реклама кылайын, номериңди элдерге берейин, элдер барып сенден чип карта жасатсын. Канча процент кылып бересиң? Ушу мен сага реклама кылып бергеним үчүн ушу элдерге скидка кылып бер десем, 5% скидка деди. Эгерде мен Арзыматтын атынан келдик десеңиздер, 5% скидка кылып берет. Эми көп болбосо да 5% болсо да скидка. Анан элдер жазып атат, пиар кылып, пиар болуп эле уже реклама кылып баштапсың депчи. Мен реклама кылган жокмун. Элдер көп чип картаны каяктан алам дегени үчүн эле ошол TikToктон чыгып калган экен. TikToктон алып, номерин алып, лентага киргиздим, Инстаграмга киргиздим. Ошол жактан көрсөңүздөр, ошол жактан алып сүйлөшсөңүздөр болот, туугандар. Анан башка номерлерди калтырам, башка фирмалардын, ошо ишениктүү кыргыздар иштеген фирмалардын номерлерин описаниясына калтырам, Инстаграмга калтырам, алып сүйлөшүп, промой келишке аракет кылгыла баарыңар. Анан мен берген баягы венгерский фирманын номери көпчүлүгү жазып атат, ответ берди, буюрса очередке койду, алат экен депчи. Кээ бирлер ответ бербейт деп атат. Кээ бирлер суббота, воскресенье күнү жазган экен, вообще эле ответ бербейт ал күндөрүчү. Анан мага жазаттар, ответ бербейт атат сен берген номерлер депчи. Суббота, воскресенье бул жакта эч ким иштебейт. Анан Кыргызстан менен убактысынын аралыгы 5 саат убакыт. 5 саат убакыт. Ошон үчүн ал жагын эсептеп, билип, анан чалып жазгыла. Чалыштын кереги жок, жазыш керек көбүнчө. Чалсаң буяктагылар албайт, көпчүлүгү албайт. Анан кийин чалып сүйлөшсөк болобу деп уруксат берсе, чалып сүйлөшкүлө, келгиле. Ошондой туугандар, бул жака келип иштеген туугандарыбыз, кыргыздарыбыз көп. Менин видеом уже блог тартуутканыма 1 жылдай болуп калды. 1 жылдан бери Арзымат келди, мына сенин видеолоруң көрүп, Европа экенин билбей, Европа келдик, иштеп атабыз, стажировка кылтабыз, 1 жылдык билет алдым, мына кетип атам, код 95 окутам дегендер туугандар көп уже келип, кыргыздар көбөйдүк, Европада жакшы кыргыздар көбөйдүк. Анан ошол ким эле аракет кылса келет экен туугандар. Без посредник, без эмеле бир 15 000, 25 000ге билет алып, 15 000, 25 000ге виза бүтүрүп эле келген туугандарыбыз толтура, туугандар. Ошондой. Мен эч кимден акча албайм. Даже фирмаларды реклама кылган үчүн деле акча албайм. Мен иштешейли, давайте кел, офиске келип отур, же болбосо чогуу иштешейли, сен кылбасаң башкасы кылат дегендер деле толтурам. Ага анын кереги жок. Өзүмө иштеп аткан акчам жетиштүү, зарплатам жетиштүү, Кудайга шүгүр. Туугандар, видеону өчүрбөйм азыр. Өтүл кылбайбыз, азыр күтөбүз, күтүп каяка барып жүк берсе жүктү тартып, ошону мен бүтүрөм, же болбосо паркингге барсам паркинг менен бүтүрөм. Инстаграмга катталгыла, Инстаграмда себеби промой эфирге чыгып турам, живой бири-бирибиз менен сүйлөшүп, суроо жооп кылып турабыз. Билгендеримди айтам, билбегендеримди силерден үйрөнөм, билбегенибизди чогуу үйрөнөбүз дегендей туугандар. Достор, ушинтип эмеге жүк берген жок, келдим. Жакшы паркингге келдим. Бул жакта баардык нерсеси бар. Туалет, душ, Wi-Fi, паркинг еще чоң. Жакта дагы бир өзүнчө заправка душтары менен. Бул
жакта дагы магазин, кафе, бардык нерсе жолдун аркы бети болсо. Эми дагы ушундай чоң бир паркингди бир сыйра көрсөтүп коеюн сиздерге. Мына элдин баары входнойдо. Кече бир кыргызга жолуктум. Өзбек менен кыргыз экен. Кегилман деген фирмада иштейт экен. Азыр бул жака келип YouTube'га видео жүктөп азыр кайтып атам. Паркинг жаман чоң паркинг экен. Мынакей бул жак заправка. Туугандар, кийинки видеолордо кандай видеолор тартайын, эмне жөнүндө айтып берейин дегендейчи. Элдин баары уктап атат. Бирөөлөр машина жуутат, бирөөлөр тамак кылып атат, бирөөлөр дагы бирдемке кылып атат. Туугандар, ушундай кийинки видеолордо жолукканча тынч болгула, аман болгула. Туугандар.